Саламатсыздарбы? Менин атым Кылычбек кызы Айгерим. Мен азыркы учурда Titanic Deluxe Golf Белек отелинде хостес болуп иштеп жатам. Сарманборд компаниясы аркылуу келдим бул отелге. Жусуп Баласагын атына Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз филология факультетинин түрк тил адабияты бөлүмүндө 4-курста окуйм. 1-курстан бери түрк тилин окугандыгыма байланыштуу бул жака келгенде мага жеңилирээк болду. Албетте тил билбей келгендер да бар. Тил билсең өтө жакшы, өзүңө жеңил болот абдан. Жумуш графигим 8 саат. Бул жакта келген конокторду жагымдуу маанайда тосуп алуу, алардын суроо талаптарына жооп берүү, ошол эле учурда турлар да келет. Аларды дагы атайын баракча ачабыз, ага жазып алуу керек. И канча конок кирди, анын санын биз так эсептешибиз керек. Андан кийин биз бөбөк арабасы деп коет. Аны тазалайбыз. Анан ресторандагы исимлик тамак аттарын топтоштуруп, аларды алмаштыруубуз керек. Бир жолу менде бир кызыктуу окуя болду. Бир туристтин кызы келди. Ал мен жана санаган баскычымды абдан кызыгат. Кирген сайын эле карап. Анан ошондо ага бердим. Ал 2-4-5 жол басып ойноду. Анан атасы да абдан кубанып сыйынды, кызын кубандыргандыгы үчүн. Анан ошол ушта мага 20 евро берди. Дем алыштарда бир жолу изин күнү адашып кеттик, Касиет экөөбүз. Кадрийге кетмекпиз, бирок биз автобустун берки жагынан түшүп алыптырбыз. Кадриден. Шофёр да жакшы экен, бардык жолдорду көрсөтөт, бирок зато жер көрүп келдик. Абдан кызыктуу. Бул жактан абдан көп досторду таптык. Ошол жакшы достор да бар, жаман достор да бар. Бирок жакшы достор менен достошконго аракет кылабыз. Түрк досторубуз да бар. Алар мисалы үчүн биздин билбеген көп нерселерибизди айтып берип бизге жардам болот. Биздин сураныштарыбыздын баардыгын аткарышат, четке кагышпайт. Ооруп калсаң дагы сразу сени аптекага алып барып, докторго алып барып, ошол күнү изин беришет. Аны четке кагышпайт, иштейсиң сен бүгүн деп мындай катуу талап коюшпайт. Биздин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүздү карашат. Менин бул биринчи айлыгымда 42 000 сом алдым, биздин акчаны эсептегенде. Бул жакта плюс тил билсең, аларга тест тапшырып, алар дагы кошулат. И месай деген бар, кошумча 3 сааттык жумуш. Бир жумада 2 жолу, же болбосо өзүң кааласаң дагы месай алсаң болот. Ага да акча кошулуп берет. Жакшы эле болот. Комнатада 3 кыз жашайбыз. Баардык мүмкүнчүлүктөр бар, кондиционер иштейт, бассейн бар, фитнес салон бар, кантин бар. Баардык нерселер жакшы. Даже өзүбүздүн кийимдерибизди да жуубайбыз, чамашырга алып барып беребиз. Эс аласың, жакшы экен да, абдан. Мен мындай болот деп эч күткөн эмесмин. Аябай таң калдым. Жеңилирээк иштөө үчүн тил билиш керек. Английский, русский, турецкийди билсе аябай жакшы болот экен. Анан дагы бул жактан мисалы биз шаарларын кыдырганда акча жолго акча коротуп, автобустарга акча берип түшпөйбүз. Сервистер бар атайын. Ал сервистерге түшөбүз, саат баланчада келет. Ага убактысын билебиз. Мисалы 7де кетсек, шаарга Анталияга кетсек, кайра 9да же 11де бул ложманга келет да. Ошол аркылуу түшөбүз, акча да андай коротпойбуз. Биринчи жолу бул Сарманборд компаниясын университеттен таныштым. Бул компания аркылуу бул жака келгениме абдан кубанычтамын. Сиздерге да сунуштайм бул компанияны. Буюрса, эмдиги жылы дагы бул компания менен келем деген үмүттөмүн.